Көңүл буруңуздар. 55 миң доллар бир аз кеми болгон 7 сотук жер тилкесинде жайгашкан 5 бөлмөлүү ушул жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу Тез кабар YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Алай трассасынын боюнан Мада айылынын жан конушунан сатыла турган ушул үйдүн өтө шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Өзүңүздөр байкагандай, жердин документтери так, чек аралары такталган, айланасы спецка блоктор менен тосулуп, дарбазасы орнотулган. Үйдүн ички ремонттору 70-80%га бүтүп алдында турат. Сырткы фасадтары жидкий траверти менен кооздолгон, айнектери пластиктен, тунике шифр менен жабылган. Бул жагында болсо 7 тонналык суу кампасы, бурчта ажатканасы жайгашкан. Эми кыскача маалыматтарды алып алдыңыздар. Жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден толук маалымат бергенче улантабыз. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Мада айылынын центрине бир аз жетпей турам. Жанагы сатыла турган үйгө сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, бул жерде арзан магазинди жакшы билсеңиздер керек. Андан өтүп эле буйруса сиздер сол тарапка ушул жол менен түшөсүздөр. Бул Мойдунов Шайназар көчөсү. Мындан түз өтүп бара бересиздер. Буйруса Ош Биримдин кирпич заводу тарапка жүргөндө футбол аянтчасы бар. Футбол аянтчасынан өткөндөн кийин даректерди дагы түшүндүрүп айтам. Футбол аянтчасын көрдүңүздөрбү? Андан дагы бир 200 метрдей өтсөңүздөр бул жерде көчөнүн башында Данил азык түлүк дүкөнүн көрөсүздөр. Андан ылдый дагы 200 метрдей жүрөсүз. Оң тарапка бурулганда трансформаторду көрөсүздөр. Ошол трансформатордон солго бурулсаңыздар сатыла турган үйгө барасыздар. Трансформаторду көрдүңүздөрбү? Андан 200 метр ылдый түшүп келе турган болсоңуздар, жолдун оң тарабындагы мына ушул сатыла турган үйгө көзүңүздөр түшөт. Мындан түз кете турган болсоңуздар, 50 метрден кийин бул жол дагы бурулат достор. Болжолдоп байкап калдыңыздар. Эми түнкү жарыктандыруулар орун алган, интернет кабелдери тартылган. Заборду көрдүңүздөр. Бул жакта өзүңүздөр каалагандай кылып заборду темир тосмолор менен тососуздарбы же таш тизип аласыздарбы? Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Зыңкыйтып мына ушул дарбазасы дагы орнотулуптур. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул ак өргө сиздерге насип кылган болсун достор. Көрдүңүздөрбү? Бир аз мына ушул жерине стояшка кылып коюптур. Биринчи эле үйдүн ички ремонтторун көрсөтөлү. Брондолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Бул кире бериш коридору. Мына ушул оң тараптан баштап бере турган болсок, чакан бир бөлмөсү, кааласаңыздар детский комната же улгайган ата-энелердин бөлмөсү кылып дагы койсоңуздар болот экен. Андан кийин оң тараптан катары менен көрсөтө берели. Бул жакта болсо чоң, кенен ашканасы. Ашкана эмеректерин ушундай дубалдарга орнотосуз, чек чейип калат. Кенен кухняда олтуруп тамактана бересиздер. Стол устулдарды ушул жерге уюштурсаңыздар дагы болот. Же бул жака алып кирип дагы тамактансаңыздар болот, агайын туугандар. Бул дагы ошо кышында кыштай турган, жазында жаздай турган сонун бир бөлмө болуптур. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Узун турасын айта турган болсок, бул жол 3,5га 5 жийип калат. 5 же 4,5. Потолокторго бир назар салыңыздар достор. Дээрлик 70-80% бүтүп эле калыптыр. Мындан сырткары бул жака өтүп кетсеңиздер болот. Үй чочок, тапчан сыяктуу кошумча курулуштарга ушул жерден дагы каттасаңыздар болот. Атайын ушул жерге месталар калтырылыптыр. Тетиги жерде ажатканасы, 7 тонналык суу кампасы ушунчалык болуп калды. Сууну дагы чыгарып көрсөтүп коеюн достор. Суу кампага ушул жерден суу чыгарсаңыздар, киргизсеңиздер болот достор. Азыр эми толук ачпадым. Кайра жаап кое берейин. Көрдүңүздөр, кыскасын айтканда жашоого дээрлик даяр. Чатырдын үстүндө дагы 2 бөлмө уюштуруп койсоңуздар болот. Ремонтту сонун кылып. Бардык бөлмөлөр асты стояшка болгон. Баса достор. Бул ушундай газоблок менен курулган үй. Кышында жылуу, жазында салкын, сонун, утепленияга муктаж эмес. Бул маңдайыңыздардагы душ бөлмөсү, мынакей. Мына ушундай сонун кылып ремонт кылып койгон. Душ бөлмөсү. Мындан чатыр түгүнө чыгып кетсеңиздер болот. Азыр ал жакты тартып көрсөтсөк, караңгы болуп калбайбы экен достор? Оппа. Бир аз жарык. Бул жакты дагы мына ушундай сонун кылып, ОСПлар менен пол сыяктуу кылып коюптур. Буюрса. Эми киргенде сол жака бурулгандагы бул бөлмө
катарынан кете берейин, ушул бөлмөнү көрсөтөйүн. Бул зал, конок бөлмөсү, 2 терезеси көчө тарапты карап турат. Мунун деле ушундай потолоктору обойлонуп, краскаланып, сонун болуп турат, софиттердин орду. Ушул зымын эле уласаңыздар, софиттер жанат. Люстранын орду каралган. Натыйжный потолок кылып алсаңыздар болот. Узун туурасын болжол менен эсептесек, 7ге 4 болуп калат. Жакшы. Киргенде сол тараптагы бул бөлмө дагы бир спальный бөлмө кылып алсаңыздар болот. Эки тарапты караган, пластик терезелери камтылган. Мына ушундай агайын туугандар. Евромонтаж болуптур. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы. Ушундай ар бир бөлмө өз-өзүнчө автоматка ээ. Эми баасына келе турган болсок, башында айттык $55.000 бул айтылыш баасы, кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, эсим номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Кошуна акылары ташталган, чек аралары такталган. Бардык маалыматтарды буюрса ээсинен дагы алсаңыздар болот. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Буюрса жыйынтыктап жатып бир нерсени эскертип айтып коеюн. Бул жаңы конуш. Буюрса мектеп, мечит, бала бакча, сос объектилердин бүт бардыгы мына ушул тарапка. Тиги үйдү көрүп турасыздарбы? Ошонун арт тарабына курулат. Атайын жер ташталган. Ошол жыйынтыктадым анда. Содаңыздарды берсин. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр, ушул үйдөн уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Содаңыздарды берсин. Ар бирибизге ушундай үйлөр насип кылган болсун. Амин, амин, амин.